Санжар Кочкоров үй бүлөсү менен чакан жерге күнөз канат тигип, анда помидор өстүрөт. Жылдын кайсы мезгили болбосун жапжаңы жашылча жемиштерди үзүп жегенге шарт түзгөн күнөз каналар өлкөдө кеңири жайылууда. Араван районунда чакан күнөз каналарда помидор өстүрүп киреше тапкандар көбөйдү. Чакан күнөз канадан түшкөн каражат кризис шартында болобу үй бүлөлүк бюджетке кошумча киреше алып келе турган жакшы бизнес болууда. Бирок Кочкоровдордун үй бүлөсү жашаган Чек Абад айыл өкмөтүндө суу таңкыстыгы орун алат. Андыктан бул көйгөйдү чечүү үчүн алар сууну тамчылатуу жолу менен пайдаланышат. Ошондуктан бул теплица биз капельный сугарабыз. Анан экинчи себеби бул сезонный неме алса болот экен да. Түшүм. Ошого например элдер эми кыштан чыгып туруп жерге неме көчөтү берип атканда биздин нөмөлөр пишип чыгып ошондой базарга кирди. Чек Абад айыл өкмөтүнүн тургундарынын дээрлик көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенишет. Учурда дыйкандар 80 центнерге чейин будайларын жыйнап алышты. Ал эми буга салыштырмалуу кайракы жерлерде түшүмдүүлүк төмөн. Жок эле дегенде бир дыйкан 9 центнерге чейин эле түшүм алды. Мындан аймак боюнча суу тартыштыгы маселеси орун алууда. Картошка, пияз сууну көп ичет дешет дыйкандар. Андыктан бул көйгөйдү чечүү маселеси алдыңкы орунда турат. Кара Коргон каналыбызга түшкөндө АП Кызырабатыбыздан суу алсак, анан партиясы 4 каналыбызга бергенде АП Сахидария каналы алат. Бирок ошол 2 күн аврам болуп, 2 күн сайды сууга кылган чагыбызда дагы суу жетишпейт да. Ички каналдарга толук бойдан бир күндө толук бойдан суу бере албай дыйкандарыбызга. Андан тышкары ичибизде өзү ички каналдарда аврам кылышка туура келет. Азыр мына көрүп турганыңыздар Карек каналы деп аталат. Бул Чек Абад айыл өкмөтүндө эң чоң канал болуп, бул канал 150 гектар жерде сугат жерди тейлейт да. Ал каналдын узундугу 14 км 800 метр. Чоң сайдан сууду алганыбыздан кийин 14 км 800 метрге чейин сууду алып келишибизге туура келет да. Азыр мына дыйкандар менен сүйлөшүп 2 күн 3 күндөн бери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына эң каналдын акыркы дыйкандарыбызга суу берип келип атабыз. Себеби алыш башындагылар сугарып, акыркы жерге суу жетпегендиктен, анан 2 күн 3 күн бу жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр каналды эң акыркы дыйкандарыбызга суу берип, ошол жактан суга суусун баштап келатабыз. Коңшу айылдарда болсо суунун таңкыстыгын чечүү үчүн айылдыктар жер алдынан суу алуу жолу менен бул көйгөйдү чечишүүдө. Сахидария спасынын жетекчисинин айтуусунда 1172 гектар жерди сугат суу менен камсыз кылышууда. Суу тартыштыгы ушул мезгилде күч алып, 2 күндө бир кезек менен сугаруу демилгесин колго алышты. Суу жетпеген дыйкандар арасында түшүнбөчүлүктөр да орун алууда. Суу тарашкан алдын мезгилдер махалла кемптер айыл өкмөтүнөн өзүм чыгып, элге түшүндүрүп, бири-бирин яраштырып, суу менен суусайган экинге суу берип атабыз. Суусайганга, суусамаганын туруп бир энди кийинки авранда ичерсен деген маселелер көтөрүлүптү. Мына азырча энди бир курыган жер жок, лекин сууга талап күч, күн мана харарат күчтүү болупту. Ушундай эле суу тартыштыгы маселеси коңшу Тепе Коргон айыл өкмөтүндө да орун алды. Дыйкандар үчүн учурда эң зарыл болгон суу жеткирүүнүн жолдорун карашууда. Анан кийин ошон үчүн азыр биз СПАнын сугат тармагы боюнча иштешкен СПАбыздын жетекчисине айтып атам. Основном күндүзү күйөөлөрү сыртта жүргөн, сыртта миграцияда болгон үй бүлөлөргө желательно мүмкүнчүлүк болушунча күндүзгүгө аракетин кыл, сууну эптеп жеткирип берип тур. А түнкүсүн берки эркек кишилер койсо болот или жаш балдар койсо болот. Жаш балдарда өспүрүм жаш курактан чоңдору. Ушул негизги эле проблема. Суу тартыштыгы дыйкандарды убайымга салат. Адистер жердеги нымды сактоо үчүн Кыргызстанда эң аз дегенде эле 2 миллиард дарак отургузуш керек деп эсептешет. Кышында жөн эле агып жаткан сууларды топтоонун жолун ойлонушубуз керек. Ошондой эле кудуктарды пайдаланып, аны шамал менен иштетүүгө болот дешет адистер. Гүлжан Ачыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.